Тасманын башында Доминикана өлкөсүндө чоң бир унаа күйүү чумай ташып бара жатканын көрөбүз. Бир кезде анын артынан жарышкыч Доминик Торетто сүйгөнү Летти менен пайда болуп, өзүнүн адамдары менен бул күйүү чумайды уурдаганга жетип келип калышкан экен. Анда Торетто байланыш аркылуу адамдарына бойдугун берип, сүйгөнү Леттини абайлагында эле өздөрүнүн ишин баштап жиберишти. Анда Летти ордунан чыгат дагы жана күйүү чумайды алып бара жаткан унаа жака секирип, бул убакта Торетто оор унаанын алдына барып анын ылдамдыгын жайлатканга аракет кылып жатты. Мындан соң адамдарынын бири унаасын арты менен буруп, күйүү чумай бара жаткан түтүкчүлөргө илип, Летти болсо күйүү чумай сүйрөлүп бара жаткан темирге муздаткыч чачаттагы балкасы менен бир чаап эле сындырып салды. Ошентип каармандарыбыз жумушунун биринчи бөлүгүн бүтүп эле экинчи бөлүгүнө өтө башташат. Анда экинчи унаадагы адамдар дагы так эле биринчи унаадагыдай арты менен туруп түтүкчөнү илишип, бирок бул жолу Леттини күйүү чумайларды алып бара жаткан айдоочу байкап калды. Анда ал бир нерсени сезет дагы ылдамдыкты чоңойтуп Тороттонун унаасын кайра сүзгүлөп, аны жолдон чыгарганча тапанчасы менен атып дагы жибергенге жетишип калат. Анда Леттинин колунан унаа кыймылдаганда өзүн куткарам деп балкасы дагы түшүп кеткен эле. Бирок Тороттон артка кайтуу эч ою жок болчу. Ошондуктан ал Леттиге кайрылып, сен муздаткычты чача бергениң, сен мага ишенип кой деп айтып, муздаткычты чачкандан кийин Торетто унаасы менен ал темирди бир сүзүп эле сындырып коет. Ошентип уруулар максатына жетип күйүү чумайларды уурдап алышып, бирок Торетто сүйгөнү Леттини куткаруу менен аракет болуп жаткан. Анда чоң унаанын айдоочусу алдыда ылдыйыч бар экенин көрүп, өтө ылдам келе жаткан унааны токтотоюн десе эч эле токтобой койду окшойт. Анда бир нерсени сезген айдоочу колунда жаныбарын алат да ал жерден секирип кеткенге дагы жетишип калат. Торетто болсо сүйгөнү Леттини куткарып өзүнүн унаасын алып алып, бирок эки күйүү чумай куюлган түтүкчөнүн ортосунда жарылып кетүү коркунучунда калып калды. Анда Торетто буга чейин дагы өлүм менен өмүрдүн ортосунда жүргөндөй эле күйүп тоголонуп келе жаткан түтүкчө жака түз эле айдап барып, ал бир аз секирген кезде анын астынан унаасы менен өтүп кетти. Тороттонун мындай эрдигин көргөндө мен деле аны жакшы көрүп калдым окшойт. Биз мындан соң унаалар топтолгон жерде кыздар балдар эс алып майрамдап жатканын көрөбүз. Анда каарманыбыз Доминик Торетто ал жерде адамдары менен топтолуп, жанагы уурдалган күйүү чумайды сатып эле анын ордуна баштыкчанын ичинде акча алып келди. Анда ал адамдарына акчаларды бөлүштүрүп берип жатып, адамдарынын бири хан Доминикти карап эле сөз баштап калат. Ал тартип сактоочулар бизди издеп жүрүшөт экен. Ошондуктан эми эч аттанбасак болбой калды окшойт. Бүгүн дагы жолдогу унаа жарылып кетип, бизге бир аз маселе туулуп калды. Эми кандай кылабыз деп Тороттого карап, тартип сактоочулар мени гана издеп жүрүшөт, силерге алар тийбейт. Бирок мени менен чогуу жүргөндө кармап алса, силерди дагы камап коюшу мүмкүн. Ошондуктан коштошууга убакыт келди окшойт деп эле андан соң Леттинин жанына барды. Анда бул маселе жөнүндө Леттиге айтса, Летти аны менен такыр коштошкусу келбей, буюрса биз баардыгын жеңебиз деп айтканына карабай, Летти уктагандан кийин Доминик Торетто ага жанагы иштеген өзүнүн акчасын дагы калтырат да андан кетип калат. Биз мындан соң каармандарыбыздын бири Брайан О'Коннорду көрөбүз. Ал дагы деле ФБРдин тыңчысы болуп иштеп, Лос-Анджелес шаарында кылмышкердин бирөөсүн коолап жүргөн эле. Брайан акырында ал адамга жетип алып, тапанчасы менен коркутуп бир адамдын атын сураса, кылмышкер коркуп кетип, сен сураган адамдын аты Дэвид Парк деп айтып берет. Көрсө ФБР бул убакта Брага деген бир кримтөөлдү издешип, алар баңгизатты шаарга таратып аткан ишин токтотууга аракет кылып жүрүшкөн экен. Ошентип арадан бир канча убакыт өтүп, Тороттонун Панама шаарында жашап калганын дагы көрөбүз. Бир кезде жаш бала келип ага коңгуроо кылып чакырып жатканын айтып, Торетто коңгуроону алса карындашы Мия чалыптыр. Анда Мия Тороттого суук кабар берип, Летти өлүп калды деп айтат. Ошентип каарманыбыз сүйгөнүнүн өлгөнүн угуп, эч нерсеге карабай эле Лос-Анджелеске кайтып келип, Леттинин тажыясына катышайын деп, бирок ал жерде ФБРлер жүргөнүн көрүп, алыстан карап эле кетип калды. Бирок ФБРге Тороттонун келгени жөнүндө дагы кабар жетип калат. Ошентип бир күнү Брайан О'Коннордун башчысы келип, биз эгер 3 күнүн ичинде Прага жөнүндө бир маалымат билбесек, биздин ишибизди токтотобуз деп жатышат. Анткени 2 жылдан бери биздин ишибизде эч кандай бир жыйынтык болбой, жана калса Праганын туулган күнүн дагы биле алган жокпуз. Анан да биз жөнөткөн 3 тыңчыбыз жок болду деп айтат. Биз ушул жерде Леттини Прагага тыңчы кылып, ФБР жөнөткөнүн түшүнүп калабыз. Мындан соң Доминик өзү мурда жашаган үйүнө келип, ал жерде карындашы Мияга жолугат. Анда мен Летти өлгөн жерге баргым келет деп экөө ал жерге барышып, Доминик ал жерде унаалардын изин көрүп эле Леттинин кандай өлгөнүн билип алды. Анан да ал жерде унаанын түтүнүнөн калган издерди көрүп, мындай түтүн бир гана жабдыктан калмак. Ал жабдыкты Лос-Анджелес боюнча бир гана адам коет. Мен Леттини өлтүргөн адамды табышым керек деп эле жини келип жатса, Мия ыйлагысы келип, агасын артка кайтаргысы келди. Бирок Доминик буга чейин эле бир чечимге келип калган эле. Ошондуктан ал карындашы менен коштошуп өз изилдөөсүн баштаганы кетти. Ошентип Брайан О'Коннор жанагы кылмышкерден алган маалымат боюнча Дэвид Паркты таап алып, аны үйүнө барып кармап келейин деп барса эле, ал жерде Доминик Торетто жүргөн экен. Көрсө Леттини өлтүргөндөрдү издеп жүргөн Торетто Дэвид Парк жөнүндө маалымат алып, аны биринчи таап алыптыр. Анда Торетто аны терезеден ыргытайын деп жатса, ал жерге О'Коннор келип калып, Тороттону өзүңдү бас, Летти менин дагы досум болчу деп эле соорото баштайт. Бирок Торетто Брайанга жини келип, сен бизге эч кандай дос эмес элең деп айтып, мен өлтүргөндөрдү табышым керек деп айтты. Анда Брайан Леттини Браганын адамдары
өлтүрдү. Ал күчтүү жарышчыларды топтоп алып унаа менен жарыштарды уюштуруп турат экен. Ага мыкты жарышчыларды сени өлтүрөм деп жаткан Дэвид Парк таап берет. Ошондуктан аны өлтүрбө деп жатса Торетто аны кое берип жиберип, Брайан аны кармаганга аракет кылып жаткан жерден эле Торетто көздөн кайың болуп жок болуп кетет. Ошентип ФБР Дэвид Парктан маалымат алып, Браганын оң колу Рамон Кампос жакында дагы бир жарыш өткөрөрү белгилүү болот. Көрсө алар жарыштагы жеңүүчүлөрдү өздөрүнө тандап алышып, алардын унааларына баңгизаттарды жүктөп эле ар кайсы жака ташышчу экен. Ошондуктан Брайан О'Коннорго ФБРдин башчысы буйрук берип, сен бир өзүңө мыкты унааны тандап ал дагы. Аны менен жарышка катыштагы Брага жөнүндө маалыматты ичинен бил деп эле жөнөтүп жиберишет. Анда Брайан унаалардын өтө мыктыларын тандап өзүнө жасап жаткан кезде, бул жарышка катышам деп каарманыбыз Доминик Торетто да унаасын жасап жаткан эле. Көрсө ал дагы Браганы жок кылуу аракетинде жарышка катышууну чечиптир. Ошентип жарыш күнү келип мыкты деген жарышчылар топтолуп, Браганын оң колу гольф ойноп жаткан жерге жанагы мыкты жарышчылар келип калышты. Бул жолу жарышка 4 адам чыкмак болот. Экөө Брайан менен Торетто болсо берки экөөнү тааныбайт экенмин. Анда Рамон Кампос бизге жөн гана айдоочулар керек эмес. Бизге мыктынын мыктысы керек. Эгер силер Браганын колуна айдоочу болуп ишке кирсеңер акчаны өтө көп табасыңар. Анда Доминик Рамон Кампоска кайрылып, Браганын колунда эмне жүк ташыйбызса Кампос ага жооп берип, Брага силерге өтө көп акча төлөп берет. Ошондуктан эмне жүк экенин силерге кызыктырбай деле коюш керек десек, Доминик, сен бизге мыкты айдоочу керек деп жатасың. А мыкты айдоочу өзүнүн унаасында эмне бар экенин сөзсүз билиш керек деп айтат. Анда Рамон Кампос ал жагын Браганын өзү менен сүйлөшүп аласыңар. Биз болгону айдоочуну таап беребиз деп эле жарышты баштап жиберишет. Кызыгы бул жарыш мурдагыдай бош жолдордо эмес, унаалары толтура жолдо болот экен. Анан да жарыштын бүтүшүнө чейин карта ар кандай өзгөрүп, бурулушка келгенде гана айтылып турат экен. Ошондуктан жарышчадан баардык өзгөрүүлөргө даяр болуп туруш керек эле. Бир кезде эле унаалар ордунан жылып жарыш башталып кетип, төртөөнүн бирөө унаасын башкара албай орто жолдо кырсыкка учурап калды. Брайан болсо жолдо башка унаалардан качам деп атып жолдон адашып кетип, Доминик менен дагы бир жарышчы алдыга чыгып кетип эле Брайан калып калды окшойт. Бирок О'Коннор аракетин токтотпой алдыга кетип калган экөөнүн артынан жетип алып, алардын катарына кошулайын десе эле жанагы экинчиси Тореttонун унаасын сүзгүлөп жаткан экен. Анда Торетто кыйтырылыкка салып жанагы экинчи унаа аны сүзөйүн дегенде унаасын айдап жиберип, ал туура эмес буруп алып эле кырсыкка учурап калды. Ошентип айдап бара жаткан эки каарманыбыз маарага жетейин деп калышып, Торетто унаага коюлган азотторун чыгарып эле алдыга чыгып кетет. Анда Брайан муну тазбаш эмне эле болуп жатат деп шылтыңдагандай кылып, унаасындагы азотторду чыгарып эле Torеттодон ашып кетти. Бирок Торетто Брайандын унаасын сүзүп жиберип, ал башкаруусун жоготуп, бул жолку жарышта дагы Доминик Торетто жеңүүчү болуп аталды. Ошентип Тореttону дароо эле жумушка алышып, Брайан болсо жини келип ал жерден кетип калды. Бирок ал кетип бара жатып, мурдагы жарышта уткун адамды көрүп оюна бир нерсе келип, адамдарына айтып мурдагы жарыштын жеңүүчүсүн каматып салат дагы анын ордуна өзү ишке киришип алат. Анткени Брагага адам жетишпей экинчи орунду алган Брайанды дагы ишке алганга макул болушту. Анда Кампус эки каарманыбызды эс алуучу жайга чакырып, кеңири эс алып олтургула, мен жумуш башталганда силерге белги берем деп эле алардын жанынан кетет. Анда Брайан Браганы табыштын айласын кылып ал жерден ар нерсени издеп, бир кезде Кампустун бир түшүнүксүз адам менен сүйлөшүп отурганын көрүп калды. Торетто дагы жөн жүрбөй Леттини өлтүргөн адамдын унаасын издеп жатып, эс алуучу жайдын ылдыйкы кабаттарынан издеген унааны таап алды окшойт. Бирок бир кезде анын жанына Кампустун адамы болгон бир кыз келип, тазбаш ага жаап калды байтур, жабышкан аракет кылып эле сөзгө тарта баштады. Бирок Торетто ага кандай кыздар жагарын баардыгын айтып берип, сен мага жакпадың дегендей кылып эле аны карабай дагы койду. Эртеси Брайан баягы белгисиз адамдардын суусундук ичкен идишин алып келип, өзүнүн адамына берип, бул идиштеги колдордун издерин табышың керек. Алардын бири Кампустуку болсо, экинчиси Браганыкы болушу мүмкүн. Бирок сен бул жөнүндө эч кимге айтпай тап деп жаткан кезде эле ага белги келип, Кампус аларды жумушка чакырып жатканы белгилүү болду. Ошентип айдоочулар топтолуп Браганын адамдары аларды текшерип, унаалар менен кошо эле жүк ташуучу унаага жүктөп алып бир жактарга алып кетип калышты. Көрсө аларды Мексикага алып барган экен. Анда биз буга чейин көргөн кыз аларга баардык нерсени түшүндүрүп, силер жүктү чек арадан Америкага алып киришиңер керек. Чек ара өтө катуу көзөмөлдө. Бирок биз атайын көрүнбөй турган жерлерди таап жол кылып алганбыз. Эгер ал жолдон дагы белгилүү мөөнөттө өтүп кетпесеңер кармалып калышыңар мүмкүн. Ошондуктан баарыңарга ийгилик деп эле аларга жүктөрдү салат дагы жөнөтүп жиберет. Ошентип жарышчылар унааларына баңгизаттарды жүктөп алып ишин башташты. Көрсө алар чек ара аркылуу түнөө чыгышып, атайын даярдалган жер астындагы жол менен эле өтө тез ылдамдыкта өтүп кетиш керек экен. Эгер ылдамдыгы жетишсиз болсо, чек ара кызматкерлери учактарды көтөрүшүп, жарышчыларды таап алышы толук эле мүмкүн экен. Бирок кандай болбосун каармандарыбыз бул жолу баардыгы тирүү жетишип, аларды баштап бара жаткан Феникс деген адам кыйкырып эле, силер эмне кылып жатасыңар? Батыраак айдасаңар болбойбу деп эле уруша баштайт. Көрсө алар жарышчыларды тандап алышып, бир жолу жүк өткөргөндөн кийин эч кандай акча төлөп бербей эле баардыгын өлтүрүп салышат экен. Буга чейин кайтыш болгон Летти дагы ушул жерден жүк алып өтүп, аларды өлтүрөрүн байкап калып эле качып кетип калса,
Феникс артынан жетип алып өлтүрүп салган экен. Анда жини келген Торетто Феникстин жанына келип, "Сен Летти деген кыз эсиңде барбы?" десе, Феникс "Ооба, аны мен өлтүргөнмүн" деп айтып берет. Бир кезде эле Торетто унаасында даярдап койгон нерселер жарылып кетип, ортодо ызы-чуу чыгып эле бири-бири менен атышып мушташа баштады. Анда Брайан дагы бирөөнүн мылтыгын алып алып чекеден аткылап, бул убакта Торетто дагы далынан жаратар болуп калат. Ошентип Брайан менен Торетто ал жерде Брагага кете турган унааны уурдап эле кетип калышат. Кызыгы каармандарыбыз чегарадан алып өткөн жүктүн баардыгы ошонун ичинде эле. Бир кезде Брайан ФБРдеги башчысына коңгуроо кылса, ал "Сен Торетто менен жүргөн турбайсыңбы? Бизге жүктү дагы Тореttону дагы алып келген, биз Тореttону камашыбыз керек" деп айтат. Анда Брайан "Биздин максатыбыз Торетто эмес го, биз Браганы кармашыбыз керек го" десе, башчысы "Болбой эле Тореttону алып кел" деп буйругун берет. Ошентип кармандарыбыз жүк салынган унааны белгилүү бир жерге бекитишип, андан соң Мияны чакырып Тореttонун жаракат алган жерин айыктоонун аракетин кылып жатышты. Бир кезде Торетто Леттинин эски буюмдарын текшерип жатып, анын унулдук аппаратын алып акыркы сандарга коңгуроо кылса, ал Брайандын байланыш сандары экен. Анда каарманыбыз Тореttонун жини өтө катуу келип, "Демек бул нерсенин баардыгына сен күнөөлүү экенсиң да, Леттини Брагага сен жөнөткөн турбайсыңбы" деп эле аны сүйлөтө койбой эле уртокмокко алып кирди. Бирок Брайан дагы жөн калбай Чарльз Оливейрага окшоп алдында жатып алып ар кандай ыкмалар менен колдонуп, Тореttону токтотуп эле "Летти бул нерсенин баардыгын сен үчүн кылды. Ал ФБРге келип, эгер мен силерге Браганы кармап берсем, Тореttону бош койгула. Ушундай келишимге келели деп сен үчүн барды" деп айтса, Торетто унчукпай калды. Мындан соң Брайан өзүнүн ишканасына келип башчысына жолукса, ал каарманыбызды урушуп эле "Сен менин түз буйругумду аткарбай койдуң. Торетто менен жүктү эмнеге алып келген жоксуң" десе, Брайан жооп берип, "Жүктү атайын биз бекитип койдук. Максатыбыз Браганы кармаш керек болчу. Биз ошол жүктүн шылтоосу менен эми Браганы кармаганга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок менин бир шартым бар. Эгер мен Браганы кармап берсем, Тореttону жөн коесуңар" десе, башчысы "Дароо эле макул болот". Бир күнү Торетто ага жабышып жүргөн кыз Кампастын адамына чалат. Ал Кампаска берип туруп, "Мен аны менен сүйлөшүп алайын" деп Кампас менен сүйлөшүп, "Бизде силердин 60 миллиондук жүгүңөр бар. Бизге эми 6 миллион доллар накталай алып келип бергиле. Ошондо гана жүгүңөрдү беребиз. Анан да акчаны Брага өзү алып келсин" деп буйругун беришип, бир күнү жолугушууну сүйлөшүп эле ал күн келип жолугуша башташат. Бирок бул учурда Брайандын айтымы менен ФБРдин адамдары топтолуп эле Браганы кармаганга даярданып калышкан эле. Анда Брага унаадан түшүп алып акчаны өзү алып келип коюп, бирок эки каарманыбыз анын кийимин карап эле алдында турган Брага эмес экенин түшүнүп калышты. Анда ФБРдин адамдары Брайан белги бере эле чыгып алып, ал жерде ызы-чуу башталып кетип, Кампас Феникстин унаасына олтуруп алып эчтеке карабай айдашып, өздөрүнүн адамы болгон жанагы сулуу кызды дагы сүзүп кетейин дешти. Биз ушул жерде чыныгында Кампас өзү Брага экенин түшүнөбүз. Ал көрсө алдап эле өзүн Браганын оңголумун деп, өзү чындыгында Брага экенин жашырып эле иш жүргүзүп жүргөн экен. Ошентип ФБРдин бул жолку аракети дагы оңунан чыкпай, Браганы дагы тазбашты дагы кармай алышкан жок. Ал аз келгенси Брайанды "Сенин колуңдан эчтеке келген жок" деп Браганын ишинен четтетип коюшат. Бирок Брайандын артка кайтыш эч оюнда дагы жок эле. Ал Тореttого келип, "Сени баардыгы издеп жүрөт, сен болсо бекинбей эле жүрөсүң. Билем, сен жакында Браганы издегенге жөнөп кетесиң, ошондуктан мен дагы сени менен барам" деп айтат. Анда Торетто дагы жардам керек экенин түшүнүп, экөө эки унаага олтуруп алып Мексиканы көзөп жөнөп кетишти. Торетто жанагы Анжеликага окшогон тандакай кызга жолугуп, андан Браганын дарегин алып, Брага чиркөөдө сыйынып жаткан жерден эки каарманыбыз таап алды. Анда Торетто аны дароо эле атып салайын деп ойлонуп, бирок аны Брайанга берет дагы, "Сен муну камасаң болот. Фениксти болсо мен өлтүрөм, мага жолтоо болбогон" деп эле экөө аны алып кетип калышат. Ошентип эки каарманыбыз унааларына олтуруп алып Мексиканын шаарларын аралап качышып, Американын чек арасына жакындаганга аракет кылып жатышты. Бир кезде бул маалымат Браганын адамдарына жетип, алар дагы өздөрүнүн даярдыгын көрө башташат. Ошентип чек арага жакындаганда чөлдөрдө Браганын адамдары дагы пайда болду. Алар эч нерсеге карабай каармандарыбыздын унааларын аткылап, бирок Торетто Брайанды алдыга салып эле өзү аны коргоп кетип жатты. Көрсө каармандарыбыз буга чейин жүк алып өткөн жер астындагы жолду издешип, ошол аркылуу Американын чек арасына өтүп кетүүнү көздөп жатышкан экен. Анда биринчилерден болуп ал жолго Брайан кирип кетсе, анын артынан башчысын куткарайын деп Феникс калбай эле кетип жатты. Бир кезде ал жолго Торетто дагы кирип, анын артынан дагы кубалашып, бирок кубалагандар караңгы жолду жакшы жүрө албай эле кырсыкка учурап эле жок болуп жатышты. Ошентип Брайан менен Феникс кубалашып баратышып, Американын чек арасына дагы кирип кетишет. Торетто болсо анын артында адамдарды жок кылуу аракетинде караңгы жолду жардырып жиберет дагы өзү унаасын айдоону улантып кетип калды. Феникс Брайандын тоголонуп жаткан унаасынан башчысын чыгарып, андан соң Брайанды өлтүрөйүн деп эле анын жанына барып тапанчасын көтөрүп калат. Бир кезде караңгы жолдон Торетто унаасы менен учуп чыгып, Брайан Феникстин бутунан кармап туруп алса, анын тапанчасы менен атканына карабай эле унаасы менен барып аны жанчып салды. Бир кезде окуя болгон жерге америкалык тартип сактоочулар топтолуп эле келе баштап, Брайан Тореttого "Сен эми качып кетсең болот" десе, Торетто "Мен качкандан чарчадым" деп ал жерден кетпей коет. Ошентип Доминиктин үстүнөн сот дагы болуп өтүп, Тореttонун жардам кылганына карабай эле аны 25 жылга камап салышты. Тасманын аягында Тореttону түрмөгө алып бара жатышса, аны куткаралы деп өтө ылдам жүрө турган унааларда Брайан, Мия жана Тореttонун эски бир эки досу келатканын көрөбүз.
Достор, ошентип Форсаждын бүгүн 4-бөлүгү дагы бүтүп калды. Тасма жакса мыкты белгисин басып, унааларды жакшы көргөн досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Анда кийинки дагы бир мыкты тасмада жолугушканча, ден соолукту жакшы карап, өтө ылдамай давай жол эрежесин жакшы сактаңыз.